بسم الله الرحمن الرحيم. Adam balasında daima siz menen biz menen birgelikte 3 düşmanımız var da. Meçitte oturabız, dagı ошо 3 düşman menen oturabız. Kaysul? Şeytandın düşmanlığı, nafsinin düşmanlığı, anan jaman adattарыбыздын düşmanlığı. Sırtqa çıkan bolсок, jaman çöyrөнүн düşmanlığı. Daima düşmanlar ушулар менен biz күрөшкөнгө туура келет. Nafsini tarbiyat kılış öte оор. Şeytanды şeytan kılgan anın nafsisi. Dura çıdabay ketти да. Öte ottон жаралган. Bunu topraktan jarattı, bir karadı. Bul murdagı eski, bul жаңы, кечегеле mahluk жаралган нерсе. Bul şeytan, bul adam. Halakna insan fi ahsani taqvim. Eng sulu kelbette jaralıp kaldı. Karasa aябай чырайлуу Адам алейхиссалам. Şeytan андай чырайлуу эмес. Bir içi kuydu. Emnege degen nерсе пайда болду да. Анан кийин жараткандан кийин нерселерди сурап келсе, Адам алейхиссаламга Аллах Таала бардык илим берип койгон. Мындай бардык нерсенин атыны билет. Жер, асман, мо жаратылыштын мусаммаят, мо жаралган нерселердин аталыштарынын илимини берип койгон болчу да. Şeytan билбей калды. Ошончо жылдан бери жашап келатса дагы бирок таппай калды. Дагы ичи күйдү. Хасат деп коет да, көрө албастык. Эмнеге депчи? Эмнеге Аллах Таала буга кылып койгон? Көрө албастык. Бул Аллахнын тагдырына бөлүп бергенине наразычылык да. Аллага каршы мындай согушту жарыялоо. Эмнеге мындай боло берет? Эмнеге мага эмес? Эмнеге буга? Дей бермей барбы? Шайтан дагы ушундай күчөйүп кете берди. Өтө чырайлуу жаратып койду. Дагы чыдабай кетти. Илим берилип калды. Дагы чыдабай кетти. Акыры келип турду, буну сыйырмат көрсөтүп буга сажда кылгыла дегенде такыр эле болбой калды да. Койчу депти, эне базарың алмаштырып алдыңбы депти да, кыскасы. Адашып калдым депти. Ва бима агвайтани деген да. Сөзүндөчү, бима агвайтани. Ya Allah sen meni azgıranlık sebepten деген. Ой, буйруганым да, буйругумду аткарыштан эмне сени тосту? Азазил не болуп кетти? Десе айткан, о Раббим, sen meni адаштырдың деген да. Мындайча айтканда, ушинтип буну жаратып, Адам алейхиссаламды сежде кыл дебегениңде маселе болбойт эле мындай. Sen кылдың, ошого ушундай болуп кетти деп да. Sen буну сулуу кылып койдуң, sen бердиң, sen айттың, анан ушундай болду деп. Хасат көрө албастык. Барып мындайча айтканда, нафсиси шайтанды шайтан кылууда. Nafsini tarbiyat kılış бұл өте оор нәрсе. Nafsini tarbiyat kılууда уламалар айткан, өзүбүздү бирөөгө тапшырып үйрөнөлү. Жашоодо бир устаз болсун. Дүйнөлүк жумушуңузду кыласызбы? Сапар кыласызбы? Барсаз, турас. Бир устаз менен кеңешип, таква, илимге бекем адам менен кеңешип иш кыла турган болсок, өзүбүздүн тизгинибизди бирөөнүн колуна карматсак, анан адамдын ички нафсиси тарбиялана баштайт экен. Өзү тарбият кылыш өтө кыйын нерсе. Анан экинчи шайтандын душмандыгы бул жеңил эле. Эмне кылабыз? 24 саат бою кайсыл учурда эмне дуаны окуш керек болгон болсо, ошол дуага бекем болобуз. Маснун дуага бекем болобуз. Имам Навави рахматаллейх Азкар деген, зикирлер деген китебинде дагы пайгамбарыбыздын дуаларын алып келет да. Себеби эң чоң зикир да бул, Аллахны эстөө. Мечиттен чыкканда, киргенде, кийим кийгенде, чечкенде, ушул дуаларды окуй турган болсок, шайтан эчтеке кыла албайт, алсыз. Болбосо мисалы бронжилеттерди кийиңиз, противогазный нерсе кийиңиз, автоматтар менен ал жака бомба коюп жардырыңыз туалеткечи, дааратканага кирип баратып. Бунун баардыгын кылсаңыз деле ал жин шайтандан сактана албайсыз да. Пайгамбардын дуасын окупайбыз ошол жерде. 4 саат туруп алып кыргызча дуа кылсаңыз деле сактана албайсыз. Пайгамбардын кыска дуасы Allahumma inni a'udhu bika minal khubsi wal khaba'is. Ушул дуаны окуп коюп туруп кирип барсаңыз болду, маселе бүтөт. Шайтан эчтеке кыла албайт. Үйгө кирип баратканда дуа окуңуз, салам айтыңыз, болду, кирип барыңыз, эчтекеден коркпоңуз. Жаш нарсенин алдына кирбесин, ана тигиндей кылбасын, мындай кылбасын. Дуаны окудуңуз, пайгамбардын убадасы бар, салам айттыңыз, пайгамбардын убадасы бар, коркпой амал кылыңыз. Ошондон яны дуа, шайтандан сактаныш үчүн дуалар, маснун дуалар. Хиснул муъмин. Момундун хисин, чеби, коргону, сактыгы ушу пайгамбарыбыздын сүннөт дуалары. Ал эми жаман адат, жаман жоруктардан жоюлуш үчүн, арылыш үчүн дайыма жалгыздабастан, обочолонбостон жамаат менен чогуу жүргөндө аракетин кылыш керек. Жалгыздыкта мурдагы кылык кайра эле кайталанат. Жакшы жамаат менен, жакшы сухбат менен, жакшы адамдар менен көп жүргөн аракетин кылыш керек. Жалгыз дабаш керек. Жалгыздаган сайын жалгыз боштук бул күнөөнү ачыкчы да.
Ол бош турат, жалгызбы, күнөө кылат, башка не кылат? Шайтан келет, нафси келет, акырын алпар туруп анан күнөөгө сала баштайт. Ошондон жамаат менен болуш керек. Жаман кылыктар жорулуш үчүн дайыма колдон келишинче жамаат менен, бирөө менен болгу жүргөн аракет кылыш керек. Анан барып анан акырын жаман жоруктарыбыз калат да иншалла. Ошого аракет кылалы иншалла. Аллахым баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Bi rahmetike.